түрттү. Эмне келдиң бар, жол сен менен ойнобойбуз деп түртүп, анан кулап жиберди да. Ал велосипедде турган эме кулап жерге түшүп, анан эч жолу айткан жок. Анткени алар ушундай мамилеге көнгөн окшойт, уже биринчи жолу болсо башкача реакция болмок да. Эч нерсе кылбай эле эмеден туруп ыйлаган да жок. Тиги брачкасын ээрчитип алып эле мынтип карап мындай кайра чакырабы деген ойдочу, карап эле кетип калды. 6 жылдан бери Адилет ушул жерде жашайт. Дагы мынагу дубалы жукка, кышында суук, кээде балдар тумалап калат. Больницага барса дагы тыйын чакасы кем болуп. Жолдошу түндө өтүп баратсаң суукта кирпич куюп атканы, эми ал кирпич куйганы билбейм, нан чайына жетпесе антип мына күнүнө бир 150-200 чыгарып аткан бала эмес, бир 10-ду 15-ти чыгарат ошол. Ошону кыргыз элинен кайрылуу жасайбыз. Бүткөдө болсо да кичине кайрылып, ошо бир үйлүү же участокту болуп калса эптеп бир тырмаңдап бир балдарын талаага калбай үйлүү жайлуу болуп калса деп ойлойбуз.